Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Шайлоо болордо сиз ар бир шайлоо участкасына адамдарыңызды коесуздар, тарапташтарыңыздар, сиз тараптан ар бир шайлоо участкасына, ар бир райондо штаттарыңыз бар. Мисалы мен Заргерден канча бир эле участкадан мен ошо канча голос алып келген, ким канча голос алганын алып келип мен сиздерге берип атам да штабка отчет. Анан ар бир районда ар бир шайлоо участкасында сизге ошондой сиздердин штабыңыздарга алып келип берет. Анан неге жыйынтык чыгара албайсыздар? Канча адам шайлаган Кыргызстан боюнча. Анан келип эле неге утулуп каласыз дейм да. Мунун эмес кандай дейм да ошо. Мисалы отчетту беребиз биз. Келип туруп мына партия мындан чалды. Бүтүн таптап сиздердин штабыңыздарга берип атпайбыз. Кандай утулуп каласыздар дейм да. Сиз тооктордун баарын айдап келип, короого киргизип атасыз да. Кеч кирип калды. Түлкү алып кетет, мышык алып кетет дейсиз да, короого киргизип атасыз. Ошо короонун эшигин жаппай кетип калып атасыз да. Ушундай болуп атат да, жөн түшүндүрөйүн да. Анан сиз айтып атасыз, биз бүт тоокторду жыйнап келип берген болсок, эмнеге ушуларды сактай албай атасыз деп атасыз. 2300 тоок гана бар экен. Кайсынысына мен Сулайман Алейх салам эмесмин да шамалды минип алып учкан. Кайсы биринин эшигин жабам? А эгер мен сизге окшогон керемет инсандар болсо башка мына ушул тоокторду киргизгенден, чөжөлөрдү киргизгенден кийин ушунун эшигин жаап койчу десем, ооба дейт дагы, жаппай кетип калып атса, эмне кылышым керек? Айтыңызчы. Кейлери түшүнбөстүктөн жаппай коюп атат. Кейлери кичине тыйын салып койсо жаппай кетип калып атат чай ичкени. Ар кандай амал болуп атат. Бул карейдин кара жашыгы деп айтканым бекер эмес. Ал жерге момда кылып коюп атат. Силерге чыгарып туруп, жанакы квитанциясын карматып коюп атат. Туурабы? Атыңыз ким? Кубаныч мырза. Квитанциясын колуңузга карматып коюп атат. Мына көрдүңбү? Машинадан чыкты, мына квитанция деп атат. Туурабы? Ошону алып кетип калып атабыз биз. Жок. Мен ишенбейм, мен кол санагын талап кылам деген киши болбой атат да. Ал жерде программа момундай болуп атат. Мисалы, Мырзаке билет, бүт баары билет. Мырзаке бүтүн Кыргызстанга берет. Зергер бүтүн Кыргызстанга, Жыланды, Красный Маяк Айтор бүтүндөй район бүтүн Кыргызстанга берет дейт да, билет да, момда кылып киргизип коет. Эмне үчүн чүчү кулак тартып атабыз биз? Биздин партия мүмкүн 7-орун болуп, 7-сан болуп атат. Ошондо программага киргизет 7 эсебини 5-тен 1 кылып эсептейсин деп автомат программа киргизет. Мына ушундай киргизет. Ошол жерде Мырзакеден мага 50 добуш бергенде 10 деп көрсөтө берет машина. Контролдомок турсун, комиссиянын, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү да контролдой албайт. Аны сервер деп коет. Өзүңүздөр эсептеп чыгарбайсыздарбы? Чыгара албайсың. Аны чыгарыш үчүн Кубаныч мырза, шайлоо тилкесиндеги турган азамат колу менен эсептеп туруп, протоколго мөөрдү бастырып туруп, мага жибериш керек. Ошондо эсептейм мен. А мен Каракулжада кандай берип атат, Чоң Алайпуда кандай, кайдан билем Бишкекте отуруп. Ошон үчүн Кубаныч мырза, ошон үчүн 2300 шайлоо тилкеси болсо, 2300 жерде азамат, мыкты азаматтар отуруп, мына биздин партияга ошонча добуш берилди, кол санак менен. Мен 2015-жылкы парламенттик шайлоодо теледен да сүйлөдүм, уктуңуздар. Атамбаевка кирип айттым мен. Алмаш Шашеновичтен. Теледен кече чыгып сүйлөдүм. Мадумаров өзүнүн айылынан ушунча добуш алды деп сүйлөдүм да. Кел жигитче, келишим түзөбүз. Ошол сен айткан участокты ачасың. КТРың менен ЛТРыңды сайраган күндө барып түз эфир кыласың. 2 жашыкта чабыз. Түз эфирде. Эгерде ошол жерде Мадумаровдун пайдасына бир бюллетень кошумча чыкпаса, мен саясаттан кеттим. Убада берем, ант ичем. Сен менден аябай жеңил кутуласың. Туйгуналыга бардым. Макулбузбу? Макул. Кол кармаштык. 8-де качып келбей койду. Мага ошол жерди аштырбай койду. Анан мен чыгып, мына жерде сакталуу. Мен чыгып айттым. Кече
Россиянын самолетун Түркиянын аскер күчү уруп түшүрдү. Эң күчтүү, эң мындай бир аябай сыр сакталган аскер самолету. Ошол самолетту ошолор уруп түшүргөндүгүн далилдеш үчүн Путин болуп көрбөгөндөй бир кадамга барды. Кандай кадамга барды? Биздин түк шек күмөнүбүз жок деди. Бүтүндөй дүйнөлүк прессаларды чакыргыла деди. Түз эфирде учакта кара жашык болот. Мен ошол кара жашыкты ачам деди. Түз эфирде ачам деди. Чынтасыздар? Мен айттым анан. Корейдин кара жашыгы Кыргызстанда шайлоо жашыгы. Ошол Россиянын эң сырдуу деген бомбардировщик истребителинен дагы сырдуураакпы дедим мен. Неге коркосун? Ач жашыкты. Ача албайт. Себеп ачса бүтүндөй төгүлүп түшкөн кагаздардын баары бүтүн Кыргызстанда түшөт. Мен ишенем ага. Ошонон коркту. Ача албай койду. Мен дүйнөгө жар салбадымбы? Мен кайрылбадымбы сиздерге? Элдер эсиңиздерде барбы ошол сүйлөгөнүм? Бар го. Анан кайра келгенде ушундай суроо бергенде мен таң калам да, менин сүйлөгөнүмдү түшүнбөй атты. Мен башка тилде сүйлөп коюп атамбы? Ача албайт, Кубаныч мырза. Ача албайт. Себеп ошондой мен бул сөздү бекер айтпайм. Ошону программага киргизген балдар айтып беришти мага. Адахан Кимсанбаевич. Ушундай программага кирет. Эгер менин сөзүм жалган болсо чыгып алып айтпайбы? Жалган, кел, далилдеп берди. Айта албайт. Себеп жашыкты ачса шермендеси төгүлөт. Ошон үчүн Кубаныч мырза, мен үчүн жүгүрбөгүлө. Мен эң оор уккан сөзүм ушул. Сиз үчүн жүгүргөнбүз, мен үчүн жүгүрбөгүлө. Суранам. Мен үчүн ордуңардан козголуп да койбогула. Өз келечегиң, өзүңдүн балдарыңдын келечеги үчүн жүгүрчү. Өзүң үчүн жүгүрчү садагам. Мен үчүн жүгүрбөчү. Кече президенттик шайлоодо дагы Бишкектен жарыя кылдым мен. Эч бир жерде штаб ачпайм. Ар бир кыргыз жаранынын үйү менин штабым деп жарыяладым. Ар бир Кыргызстандын жараны менин ишенимдүү кишим деп жарыяладым. Мен эч жерге басып барбайм дедим. Каалайсыңбы келечегиңди? Танда. Танда. Тазалык, адилеттүүлүктү, тартипти каалайсыңбы? Бул жолго түш. Жок. Биринин артынан бири кууп жүргөн арамдарды каалайсыңбы? Бул жолго түш. Эрк өзүңдө. Мен үчүн жүгүрбө. Эгер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер-министр, өкмөт башчы, 100 ууруну билесин, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 ууруну топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 ууруну карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу? 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди, 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казынага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледен. Мана ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан мен сага кылмыш ишин ачып коюшум мүмкүн, 3 күндүн ичинде качып кет деп кабар бербейт ал. Түндө 1,5 уктап аткан жеринен кармап келип атат.